Тебердин тийсе колучу, чер жазган мукам добушу, чертилип келдиң байырдан, чечен тил кыргыз комузу. Ademi komuzdu sıyla dev ayttı, meni koptan tuturgan gibi ayttı. Komuzdu çerte bilbesen bu sözdü bilbeyim ne ayttı. Комуз кыргыз элинин байыртадан бери келе жаткан чертме, кылдуу, үндүү аспабы. Ал өрүк, жаңгак, арча, дагы бир катар жыгачтардан жасалат. Комуз баш, моюн, толку, чара, капкак, тепке, 3 кулак, 3 кылдан турат. Аспаптын узундугу болжол менен 90 сантиметрдей болот. Комуздун жаны жыгач жана кыл. Илгерки комуздардын көлөмү азыркыдан кичинерээк келип, ат үстүндө алып жүрүүгө ылайыкталган. 19-кылымда жашап өткөн ойчул, философ, төкмө акын кыргыз элинин эң ири комузчуларынын бири Арстанбек Буйлаш уулу. Жана ошондой эле Атай Огонбаев. Эми комузду черткенде ташка тамга баскандай, ак куланы чаккандай, кара чаарызган чаккандай, көк жебени аткандай чертишкен. Кыргыздан чыккан булбулду ким билбейт Атай коргорду. Таасыны эле таланттын, талбасы эле канаттын. Келген эл кетпей укчеле, кеч кирсин мейли таң атсын. Байдылда Сарногоев.